Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн мен силерге салондо азыркы убакта жай мезгилинде кайсыл пилингтерди колдонсо болгону жөнүндө айтып бергим келип атат. Бүгүн биз болсо фитиновый пилинг жөнүндө айтып беребиз. Фитиновый пилинг бул жеңил пилингтерге же легкий пилингтерге кирет. Бул пилингден сиздин эч кандай бетиңиз түлөп түшпөйт. Ошондуктан бул пилингди күн катуу тийип аткан, ачуу тийип аткан убагында колдоно берсе болот. Көбүнчөлөр айтат да, кышында, жайында, жазында чистка алганга да болбойт экен, пилинг кылганга болбойт депчи. Ал туура эмес маалымат. Анткени жазында, жайында биздин жанакы сальный железаларыбыз, май бездерибиз биздин бетибиздеги көбүрөөк иштейт. Анткени ичибиз ысыйт да, ошол ысык менен потовый железаларыбыз да көбүрөөк иштеп, бетибизде жанакы кара точкалар көбөйөт, порулар чоңойот. Ошондуктан аны маал менен тазалап коюш керек. Фитиновый кислотаны кылып атабыз. Муну моюнга, бетке кыла берсе болот да. Фитиновый кислотанын экинчи названиясы бул голливудский деген да пилинг. Бул голливудский пилинг сепкилдери бар айымдарга абдан жакшы жардам берет. Тактары бар айымдарга аябай жакшы жардам берет. Порулар ачылат, тери кадимкидей дем алып өзүн жакшы чувствовать этип калат. Көбүнчө биздин жанакы кардарларыбыз тональный кремди көп сүйкөгөндөр 10 күндө 2 жумада бир келип ушундай пилинг тыгып турат. Поруларын тазалап, ачып, кийин чоң угрлер чыгып кетпеш үчүнчү. Сиз көргөндөй, бетти пилингди наносить эткенден кийин, ошо пилингди койгондон кийин бети кадимкидей жылтылдап калат да. Бул деген ошо голливудский деген пилингде ошондон да келип тур да. Ушул вакуум менен сиздин поруңардын ичиндеги кирлердин баары тең сорулуп чыгат да. Дагы бир айтып кетчү нерсе, үй шартында сиз эч качан поруларыңарды колуңуз менен сыкпашыңыз керек. Анткени сиз сыксаңыз, поруларыңар кеңейгенден кеңейип, анан кайра токтото албасаңар да, анан кийин ошо жерге кара точкалар чогулуп, анан угры чыгып ушундай болушу мүмкүн. Ошондуктан банядан кийин чыкканда же душтан чыкканда поруларыңар забиваться этип турса, аны маска кылып, эчтеке кылбай тибей эле жөн эле кир сабын менен таза жууп кургатып коюшуңуз керек. Сыкпашыңыз керек. Жайкы мезгилинде жана аха кислотасы менен болгон агартуучу кремдерди такыр эле колдонгонго болбойт. Үй шартында болсо, мен мурдакы эле айтып кеткендей, киви, биз бул ферментативный пилинг, ушуну кылсаңыз болот да. Кивини аласыз, майда турайсыз же вилка менен алып туруп, эзип алып туруп, бетиңизде эгер кызыл же сезгенчек болсо, анда жөн эле бетиңизге сыйпап коесуңар, анан 3-5 минуттан кийин жууп саласыз. Эгер сиздин бетиңиз майлуу болсо, аны алып бетиңизге массаж кылып, 3-4 минутта массаж кылып, дагы 5-10 минутта жатып туруп, анан жуусаңыз, сиздин бетиңиз бул деле өзүнчө пилинг болуп калат. Силерге мен врач Мерим Давлетова бүгүн фитиновый пилинг жөнүндө айтып бердим. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.